Садыр Жапаров митингге чыккандардын алдына чыкты. Ал митингге чыккандардын тарап кетүүсүн өтүндү. Сүйлөшүүнүн акыркы учурлары калды. Сүйлөшүүлөр уланат. Эртең саат 11:00га чейин тарап бериңиздер. Эгер эртең жыйынтык чыкпаса, мен өзүмдөн жоопкерчиликти алып салам, деди ал. Алар Садыр Жапаровду колдоп, президент Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүүсүн талап кылышууда. Ош шаарында 16-17 октябрда жаратылыш газын берүү токтотулат. Бул тууралуу Газпром Кыргызстан ишканасынан маалымдашты. Маалыматка ылайык Ходжаабад Ош газ түтүктөрүндө оңдоп түзөө иштерине байланыштуу 16-17 октябрда Ош шаарынын жашоочуларына жаратылыш газын берүү токтотулат. Оңдоо иштери керектөөчүлөрдүн коопсуздугун жана жабдуулардын иштөөсүн камсыздоо максатында жүргүзүлөт. Бүгүн 14 октябрда кандай саясий окуялар орун алды? Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттин бүгүнкү жыйынында Садыр Жапаровго байланыштуу маселени кайра карап чыгууну сунуштаган. Садыр Жапаров мамлекеттик кызматка жаңы кадрлар тартууну баштоону жарыялаган. Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясы Садыр Жапаровдун талапкерлигин бир добуштан колдошту. Анын талапкерлигин парламентке көрсөтүштү. Жогорку Кеңеште анын талапкерлиги жана өкмөтүнүн курамы каралып колдоо тапты. Өкмөттүн курамын төмөнгүлөр түздү. Биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков, вице-премьер-министр Раушан Сабиров, вице-премьер-министр Максат Мамытканов, вице-премьер-министр Айда Исмаилова, экономика министри Санжар Мухамбетов, каржы министри Кыялбек Мукашев, саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев, айыл чарба министри Эркинбек Чотуев, юстиция министри Марат Жаманкулов, тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, маданият жана маалымат министри Нуржигит Кадырбеков, өзгөчө кырдаалар министри Бообек Ажикеев, ички иштер министри Уланбек Ниязбеков, транспорт жана коммуникация министри Бакыт Бердалиев, эмгек жана социалдык коргоо министри Улукбек Кочкоров, билим берүү жана илим министри Алмазбек Бешеналиев, Жогорку Кеңештин комитетинин жыйынында шайлоо жөнүндө мыйзамына өзгөртүү киргизүү боюнча маселе каралмак. Кворум жок болгондуктан жыйын өтпөй, тийиштүү комитеттин төрагасы Канат Керезбеков менен Алтынбек Сулаймановдун пикир келишпестиги мушташка жетти. Депутаттар жана премьер-министр Темирлан Султанбековдун камактан чыгышы керектигин айтышты. 9 октябрда Бишкекте болуп өткөн митингден кийин кармалган Темирлан Султанбеков үй камагына чыкты. Президент Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаровду премьер-министр кылып тайындоо тууралуу жарлыгына кол койду. Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин төрагасы Канатбек Исаев жана өлкөнүн премьер-министри Садыр Жапаров менен жолугушту. Жолугушууда Садыр Жапаров президент бүгүн кечинде отставкага кетүүсү боюнча талабын айтты. Президент азыркы учурда бул кызматты таштап кете албай турганын билдирди. Жээнбеков өлкө укук талаасына келгенде парламенттик шайлоо өтүп, жаңы президенттик шайлоо жарыялагандан кетерин белгиледи. Ала Тоо аянтында өткөн наразычылык митингде каза болгон Үмүтбек Алтынбеков уулунун үй бүлөсүнө Ош шаарынан батир берилди. Бул тууралуу Үмүтбектин атасынын агасы Талайбек Жуматаев билдирди. Анын айтымында батирде меценант Имамидин Ташов Үмүтбектин үй бүлөсүнө белек кылган. Эске салсак, 4 октябрда өткөн Жогорку Кеңешке депутаттар шайлоонун жыйынтыгына нааразы тараптар 5 октябрда Борбордук Ала Тоо аянтында наразычылык митингин өткөрүшкөн. Кечки маал митингчилер менен укук коргоо кызматкерлеринин ортосунда кагылышуу болуп, бир нече адам жаракат алып ооруканаларга кайрылышкан. Кечки кагылышта жабыркаган 19 жаштагы Үмүтбек Алтынбек уулу ооруканада көз жумган. Кыргыз өлкөсүндөгү учурда кырдаал тууралуу Россия президенти Владимир Путинге катчысы кеңири маалымат берип жатат. Бул тууралуу Владимир Путиндин пресс катчысы Дмитрий Песков орусиялык басылмаларга билдирген. Президент Владимир Путинге кыргыз тарап менен болгон бардык байланыштар, анын ичинде администрация башчысынын орун басары Дмитрий Козактын Бишкекте жасаган иш сапары жөнүндө дайыма толук маалымат берилип жатат, деген Песков. Мындан тышкары Песков Кыргыз өлкөсүндөгү кырдаал тезинен турукташып, башаламандык айланбашын каалай турганын билдирген. Кечээ 13 октябрда президент Сооронбай Жээнбеков Орусия президентинин администрация жетекчисинин орун басары Дмитрий Козак менен жолугушкандыгы кабарланган. Өкмөт башчысы Садыр Жапаров шайлоо качан өтөрү белгисиз болуп жатканын айтты. Азыр ар кандай варианттар бар. Ушул шайлоонун жыйынтыгын тааныйлы деген да варианттар бар. Кээ бири партиялык десек, кээ бири конституция реформа кылып анан шайлоого баралы дешет. Ошондуктан азырынча белгисиз, ошого так айта албайм, деп жооп берди Садыр Жапаров. Президент Сооронбай Жээнбеков Жогорку Кеңештин төрагасы Канатбек Исаев жана премьер-министр Садыр Жапаров менен жолугушту.
Мамлекет башчысы аларды кызмат орундарына дайындалышы менен куттуктады. Иштерине ийгиликтерди каалап, жаратман ишмердүүлүгү коомчулукка жана өлкөгө пайда алып келерин бекем ишеним артты. Президент бүгүнкү күндө өлкөдө коронавирус инфекциясы пандемиясынын экинчи толкунуна, ошондой эле күз кыш жылытуу мезгилдерине даярдык маселелери курч тургандыгын баса белгиледи. Ошондой эле ал кыска мөөнөттөгү пландардан сырткары экономиканы калыбына келтирүү, инвестиция тартуу, мамлекеттин социалдык милдеттери жана башкалар камтылган өлкөнү өнүктүрүү боюнча узак мөөнөттүү программаларды дагы иштеп чыгуу зарылдыгына токтолду. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн туруктуулугу жана аны өнүктүрүү үчүн тараптар менен диалогго ар дайым даяр экенин баса белгиледи деп жазылат маалыматта. Премьер-министр Садыр Жапаров паспортко улутуу деген графа киргизилгенин билдирди. Мекенчил партиясы шайлоого бара жатканда эң биринчи болуп паспортко улутуу деген графаны киргизебиз дегенбиз. Мына бүгүнкү күндөн баштап паспортко улутуу деген графа кирип атат. Мен 2 күндүк ишимде мына ушуну чечтим. Бул жерде так кесе айтып коеюн. Бул жерде ким кааласа жаздырат, мисалы каалаган адам улуттуу кыргыз деп жаздырса болот. Ал эми каалагандары жаздырбай эле ала берсе болот. Учурда мамлекеттик каттоо кызматы бул иштер аткарылуусунда 60 күн сурады. Ошол убакта алар иштеп чыгышса, улуттуу деген жазуу менен паспорт ала берсеңиздер болот, деди Жапаров. Бүгүн 14-октябрда өкмөт башчысы Садыр Жапаров аларча резиденциясында маалымат жыйын берип, журналисттердин суроолоруна жооп берип жатат. Анда журналисттер тарабынан президент Сооронбай Жээнбеков тууралуу суроо узатылды. Президент менен алгачкы жолу сүйлөшкөндө ал өлкөнү мыйзамдуу жолго салып коюп, 3 күндүн ичинде арыз жазып кетери тууралуу айткан. Андан бери 10 күн өттү. Ошондуктан бүгүн президентке келишимди аткаруу боюнча сунушумду билдирем. Ал эми макулдашууну президент аткарабы же жокпу өзү чечет. Отставка тууралуу чечим менин талабым эмес, элдин талабы болгон, дейт Жапаров.